Аларча мамлекеттик резиденциясында ушул тапта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп жатат. Анда каралып жаткан маселелердин бири президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасы. Жогорку кеңешке келген президент Сооронбай Жээнбеков депутаттардын алдында сөз сүйлөп жатып, 6 октябрдагы окуядан кийин өлкөнү мыйзам нугуна кайтаруу элдин тынчтыгы үчүн болгон күч аракетин жумшаганын айтты. Жарандык коом менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын аракети үчүн ыраазычылык билдирди. Бишкек шаарын кайтарган элдик кошундарга рахматын айтты. Bir сутка ичинде 431 бейтаптан вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 70, Ош шаарында 44, Чүй облусунда 34, Ош облусунда 147, Талас облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 65 жана Баткен облусунда 52 учур катталды. Март айынан бери өлкөдө 51 020 кишиден вирус аныкталды. Президенттин жарлыгы менен 12 октябрдан 19 октябрга чейин Бишкекте өзгөчө абал режими киргизилген. Кечки саат 10дон таңкы 5ке чейин коменданттык саат эрежелери күчүндө болуп турду. Өзгөчө абал киргизүү чечими 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык окуяларга байланыштуу кабыл алынган. Кечээ 15 октябрда Улуттук банк 17,1 миллион доллар сатканы тууралуу маалымат мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Бейшемби күнү кечинде курс 81,5 жана 81,9 сомду түзгөн. Акыркы таптада ушул калуунда кармалып турат. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү токтотту. Улуттук банк муну чет элдик төлөмдөрдүн жанданганына жана өлкөдөгү акыркы окуяларга байланышкан кыска мөөнөттүү көрүнүш экенин билдирген. Акыркы 2 күн аралыгында доллардын баасы 81 сомго чыгып, дээрлик 2 сомго кымбаттады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргенде, Европада COVID-19 илдети күч алганына байланыштуу катаал чаралар кабыл алынышы мүмкүн. Германияда, Чехияда, Италияда жана Польшада коронавирус жуктуруп алгандардын күнүмдүк көрсөткүчү жогорулап, өлкө жетекчилери вирусту оздуктоонун чараларын көрүп жатышат. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 38,5 миллионго жетип, 1,1 миллион киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге 15 октябрда өткөн басма сөз жыйынында азыркы чектөө чаралары кырдаалды эске алуу менен абсолюттук түрдө зарыл экенин билдирди. Бул бюрого 53 мамлекет, анын ичинде Орусия жана Борбор Азия мамлекеттери кирет. Тажикстандын кайрадан шайланган президенти Эмомали Рахмондун инаугурациясы 30 октябрга белгиленди. Бул күнү өлкө парламентинин жогорку жана төмөнкү палаталарынын биргелешкен жыйыны өтөт. Тажикстандын мыйзамы боюнча президент расмий түрдө ишке киришүү үчүн 2 палатанын биргелешкен жыйынында ант берүүсү зарыл. Эске салсак, Тажикстанда 11 октябрь күнү президенттик шайлоо өткөн. Анда шайлоочулардын 90%-нын добушун алган Эмомали Рахмон 4 атаандашын артка калтырып, кайрадан өлкө башчылыкка келген.